بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, мына Аллахтын жардамы менен мындан ары Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сирасын, өмүр таржымалын, өмүр жолун окуй үйрөнөбүз. Аллахка мактоолор болсун, бүгүнкү биринчи сабагыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сирасы, тарыхы, өмүр жолу тууралуу сабактарыбызды баштайбыз. Аллахтын жардамы менен сират илимин окууга киришебиз. Бүгүнкү сабагыбыз киришүү сабагы. Эми суроо: биз эмне үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сирасын, өмүр таржымалын, басып өткөн жолун, тарыхын окуй үйрөнөбүз? Анткени Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга күбөлүк берүү бул ислам түркүгүнүн ошол биринчиси, ошол эки күбөлүктүн бирөөсү. Биринчи күбөлүк ла илаха иллаллах, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Бул биринчи күбөлүк боло турган болсо, экинчи күбөлүк Мухаммадур Расулуллах, Аллахтын элчисине күбөлүк берүү. Бул биринчи. Экинчи, бул Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам тууралуу кабырда сурайт. Ар бир инсан кабырга кирсе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу суралат. Мына ошондуктан эртең кабырга киргенде мына ушул берилген суроого жооп бериш үчүн ошол инсанды Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу илими болуусу керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды таанып билүүсү керек. Бул экинчиден. Үчүнчүдөн, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жакшы көрүү ыймандан. Ыймандын толуктугунун белгиси. Кааласа жакшы көрөм, кааласам жакшы көрөм, каалабасам жакшы көрбөйм деген нерсе, мындай маселе жок. Мындай нерсе болбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйүү үчүн, ал кишини жакшы көрүү үчүн илим керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды үстүрттөн билүү толук ал кишини жакшы көрүүгө, сүйүүгө жетиштүү болбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүр баянын окуп үйрөнө берсек, көп нерселер келип чыгат. Ал кишинин жашоосунан бизге көптөгөн нерселер белгилүү болот. Ошондо инсан өзүнө айтат: мен көп нерселерди билбептирмин деп инсан бул сира илимин окуп үйрөнгөндө таң калат. Бул сабагыбыз киришүү. Сира сөзүнүн лугавый жана шар'ий мааниси бар. Ар бир нерсенин, ар бир сөздүн ушул биздин шариятыбызда лугавый сөздүктөгү мааниси жана шарияттагы мааниси бар. Шар'ий шарияттагы маанисине токтолобуз. Сира бул жол деген. Жүрө турган жол дегени. Сара фуланун десе, баланчы жүрдү,
деген маанини билдирет. Сара жүрүү деген, жол деген. Шариаттагы мааниси сираны окуп жатам десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам басып өткөн жолун окуп үйрөнүп жаткан экен деген маани түшүнүлөт. Сира дегени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам басып өткөн жол менен эле чектелбейт. Балким жалпы инсандардын сирасы, жалпы инсандардын өмүр таржымалы болуусу мүмкүн. Абу Бакр радиаллаху анхунун сирасы, Умар радиаллаху анху, Усман радиаллаху анхунун, алымдардын жана сахабалардын, табииндердин ошол сирасы. Өмүр таржымалы. Сиратты окуп үйрөнүү 8 пункттан турат. Мындан көп болуусу да мүмкүн, бир нече баскычтарда болуусу дагы мүмкүн, бирок бул алымдар изилдеп карап чыгып токтолгону 8 пункт. 8 баскыч. Биринчиси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сиратын окуп үйрөнүү, ислам динин окуп үйрөнүү дегени. Анткени ислам дини ал киши аркылуу келген. Али ибн Хусейн радиаллаху анху айтты, биз сиратты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүр таржымалын Куранды окуп үйрөнгөндөй окуп үйрөнөт элек. Куранды кандай үйрөнсөк, Курандагы сүрөлөрдү кандай үйрөнсөк, сиратты да дал ушундай окуп үйрөнөт элек дейт. Биз Аллах Тааланы таанууну акыйда илиминен окуп үйрөнөбүз. Бул акыйда илими жүрөк менен амал кылына турган илим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды таанып билсек, ислам дининин маани маңызын, максаттарын жакшы түшүнүп жетебиз. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сираты өмүр таржымалы ислам динине амал кылууга себеп болот. Бул биринчиси. Экинчи баскыч, экинчи пункт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга сүйүүбүз көбөйүүсү үчүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүр таржымалын окуп үйрөнсөк, ал кишиге болгон сүйүүбүз, жакшы көрүүбүз ашып ташат, көбөйөт. Ал кишини сүйүү үчүн ал кишини таануу керек. Жашоодо деле инсан бир нерсени өзүнөн өзү жакшы көрүп калбайт. Ошол нерсени качан окуп үйрөнгөндөн кийин анын натыйжасында ошол нерсеге болгон сүйүү пайда болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, силерден эч кимиңер мени өз баласынан, аялдарынан, ата-энесинен, дүйнөдөгү бардык адамдардан артык көрүп жакшы көрмөйүнчө чыныгы иман эси боло албайт деди. Сахих хадис. Бир күн Умар радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип, о Аллахтын элчиси, мен сизди өзүмдөн башка бардык нерселерден артык көрүп жакшы көрөмүн деди. Ачык киши болгон да. Ачык киши болгон, мунафыктардай болгон эмес, эки жүздүүлөрдөй болгон эмес. Болгонун болгондой эле айткан. Мен биринчи өзүмдү жакшы көрөм, анан башкалардан сизди артык көрүп жакшы көрөмүн деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, о Умар, жок, мындай эмес. Сен өзүңдөн да мени артык көрүп жакшы көрбөсөң, иманың толук болбойт деген. Ошондо Умар радиаллаху анху бир аз ойлонуп калган. Анан мына эми мен өзүмдөн да сизди жакшы көрөмүн деди. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына эми иманың толук болду деген экен. Субханаллах. Азыр үммөттүн абалы кандай? Биздин абалыбыз кандай? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу
канчалык илимге ээбиз, канчалык билебиз? Кээ бирлер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айткандан андан ары өтө албайт. Салават айтканды гана билет. Туура, салават айтуу ар бир мусулмандын бурчу, милдети. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайда төрөлдү, кайсыл жерде аламдан өттү, качан пайгамбар болду, канча баласы болду, ушул өмүр таржымалуу тууралуу сурап келсе көпчүлүк билбейт. Эми үммөттүн арасында, бул үммөттө азыркы кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу илим аз болсо да, алардын жүрөгүндө, алардын ыйманында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жакшы көрүү бар. Мен Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүмүн деген ар бир инсан пайгамбарыбызды жакшы көрөт. Анткени ата бабабыздан калган нерсе ушундай. Бир адам бир акарат кыла турган болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды мындай кылба деп аны кайтарабыз. Ата бабабыздан келе жаткан бир тарбия бар. Пайгамбарды жакшы көрүү деген нерсе. Ата бабадан келген бир тарбиядан, ошол тарбия менен өсүп чоңойгон бул үммөттө ошол бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон бар сүйүү бар, жакшы көрүү бар, илим аз болсо деле. Бул иштин ошол пайгамбарыбызга туура эмес сөздөрдү айткан адамдарга, ошолорго, аларга бул иш туура эмес экендигинин, ошол пайгамбарыбыз тууралуу айтылып жаткан сөздөрдүн баарысы ошол туура эмес экендигини, бирөө мисал үчүн пайгамбарыбызды акарат кыла турган болсо, ар бир Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үммөтүмүн деген адам ошол нерседен кайтарат ошол инсандарды. Андай сүйлөбө, жаман сөз айтпа менин пайгамбарым тууралуу дейт. Анткени ата бабадан келген бир тарбия бар. Түшүнүктүү ушул жер. Илимдери аз болсо да сүйүүлөрү бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жалпысынан үммөт урматташат. Эми ушул урмат кылган, жакшы көргөн мына ушул инсанды пайгамбарын окуп үйрөнсө өмүр таржымалын, ал кишиге болгон сүйүүлөрү ашып ташат. Эми азыркы кезде көпчүлүк адамдардан сурасаң, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу сурасаңыз билбейт. Ошол пайгамбарым деген сөздөн ары өтпөйт. Баланчы футболистти, баланчы актерду, же актрисаны, же бир артистти жакшы тааныйт. Өзүн баласын тааныгандай тааныйт. Өзү негизи биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды, өзүбүздү, балдарыбызды кандай тааныгандай тааныбыз керек. Ошол жакшы көргөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан башкаларды үлгү тутуп, аларды жакшы көрүп алган адамдар, ошол адамдарды өзүнө үлгү тутуп алган. Алардын нени жакшы көрүүсүн, нени жаман көрүүсүн жакшы билет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эмнени жакшы көрүүсүн, эмнени жаман көрүүсүн жакшы билбейт. Аларды болсо үй бүлөсүнө чейин билет. Кандай атырды колдонот, кандай атырды жакшы көрөт, аны билет. Мончоктой тизип айтып берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалуу тууралуу илимге, бул илимге болгон, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалуу тууралуу илимдин аздыгынын себеби бар. Батыштан эмне келсе, ошону алышып, ошону цивилизация өнүгүү деп кабыл алышып жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу кабар бир четте бир керексиз нерсе катары калып кетип жаткандай. Мына ошондуктан биз жашообуздагы эң негизги нерсе мына ушул таухид илиминен кийинки илим Мухаммадур Расулулла, ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды окуп үйрөнүүбүз керек. Ал кишинин өмүр таржымалын жакшы билип алуубуз керек. Сухайл ибн Амр бир күн
пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламға Құрайш тарабынан елші қылып жіберілді. Бұл кіші ал уақытта исламды қабыл алелек болчу. Сулх Худайбия бұл туралы атайын сабақ болады. Худайбия келишими. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам Худайбияға келгенде Меккенің елі Құрайш капырлары пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламны Меккеге умра қылу үшін кіргізбей қойышты, алдынан тосып шығышты. Анан Құрайш Сухайлге айтты, о Сухайл бар, Мұхаммадке барып айт, Меккеге кірбесін деді. Меккеге кірбесін деп айтышты. Сухайл айтады, Сухайл ибн Амр, мен дүйнөнің ең атақты мамлекеттерінде болып келгенмін. Рим империясы, Перс империясы, Хабашистан падышалығында көргенмін. Рим империясы, Перс империясы, Хабашистан падышалығында да болғанмын. Ушул империяларда болып келген адаммын. Көп мамлекеттерді көрген адаммын дейді. Бирок Мұхаммадтың сахабалары аға көрсөткөн мамилени эч бир жерде, эч бир падышанын кызматкерлеринде көргөнүм жок дейт. Кийин ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга барган кезде ошол сахабалардын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга көрсөткөн мамилесини көрүп, кызматыны көрүп, баш ийүүсүн көрүп таң калган. Мұхаммадтың сахабалары дарат алса, Мұхаммадтан су, ошол дарат алганда су чачырап, аларга ошол суунун тамчысы, ошол су чачырап тийсе, ошол суунун тамчыларыны сүртүп жатышат дейт. Алдын бир нерсени сүйлөшпөйт экен. Анын көзүнө карап тик сүйлөшпөйт экен дейт. Курайшке айтат, каалаган ишиңерди кылгыла. Алар Мұхаммад үчүн, диндери үчүн жанын бергенге даяр экен дейт. Мұхаммадты каалаган сыпаттарыңар менен сыпаттасаңар дагы ора болгола, баары бир ал сахабалары Мұхаммадты силерге колуңарга салып бербейт. Сират ушундай кызыктуу илим, анын ичине кирсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүү ойгонот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу айтылган жаман сөздөр дагы көп. Күн сайын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу жаман сөздөр таратышат. Баары бир мындай жаман нерселер эч качан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам даражасына, кадыр баркына эч кандай таасирин тийгизбейт. Аллах Таала бул кишини ар тараптан коргоп койгон, жана даражасын көтөрүп койгон. Күн сайын миллиондогон үммөтү ал кишиге салават айтат. Баары бир шайтан иштейт. Мына ушул кишини жаман көргөзүү максатта өз максатынан тайбайт. Мына ошондуктан биз мына ушундай жаман сөздөргө, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу айтылган жаман кабарларга мына ушундай ошол жооп берүү максатта жана ошондой эле ал сөздөрдү, мындай иштердин туура эмес экендигин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң мыкты инсан жана пайгамбар экендигин далилдеп, билип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүбүз толуп ташуус үчүн мына ушул сират илимини пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалын, өмүр баянын окуп үйрөнүп чыгабыз иншалла. Бул экинчиден. Үчүнчүдөн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адеп ахлак ээси болгон. Ал кишинин кулк мүнөзүндө көптөгөн үлгүлөр бар, ибраттар бар. Аллах Таала Үйүк Куранда мындай дейт: "О иннеке ла'ала хулуқин азим." О Мұхаммад, сен улуу кулк мүнөз үстүндөсүң дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү дагы айткан:
İnnema bu'ithtu mekarimel ahlak. İnnema bu'ithtu li utemmime mekarimel ahlak. Men maqtalgan oşol sulu kulk münözdördü toluktoo üçün жиберилдим дейт. Dinde болбогон атактуу кишилердин сөзүнү келтирсем, башка диндин өкүлдөрү ошол дүйнөгө атагы чыккан башка диндин өкүлдөрү дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу сөздөрдү айтышкан, өз ой пикирлерин айтышкан. Майкл Харт 1978 жылы китеп жазган. Дүйнөдөгү эң атактуу адамдар деген китеп жазган. Ошол дүйнөдөгү эң атактуу адамдар тууралуу. Ошол 100 адамды, 100 кишини, дүйнөдөгү эң атактуу 100 кишини китебине киргизген. Биринчи болуп, ошол китебинин биринчи болуп, эң алгачкы бетине биринчи койгон китебин ошол биринчи коюп Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды жазган. Биринчиге Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды койгон ошол китебинин эң алгачкы башына. Майкл Харт ошол китебинде мындай дейт. Мухаммадты китебимдин эң башкы ошол бетине эң башкы тарабына койгон себебим, кээ бирлер кала берсе кээ бирлер суроолору мүмкүн. Эмне үчүн ал кишини китебиңдин биринчи бетине ошол 100 адамдын биринчи катарына койдуң деп. Анткени ал киши дейт. Анткени ал киши дүйнөдө чыныгы ийгиликке жетишкен киши. Чыныгы ийгиликке жетишкен инсан болуп саналат. Динде да, дүйнөдө да. Мындан башка да диндин өкүлдөрү жакшы сөздөрдү айтышкан. Белгилүү ошол драматург, адабиятчы Бернард Шоу деген болгон. Мухаммад деген китеп жазган. Бирок бул китеп британиялык ошол куулар тарабынан бул китеп өрттөлгөн, жок кылынган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга мындай китептердин кереги деле жок. Бирок булар жанагы акыйкатты билип туруп, жанагы окуп үйрөнүп чыкканда, жанагы жүрөгүндөгү, жана көкүрөгүндөгү нерсе, көңүлүндөгү нерсе койгон эмес. Ошол баары бир жанагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын акыйкат экендигин баары бир сыртка ошол ашкер айтууга туура келген баары бир. Эми Аллах Таала бул кишинин даражасын көтөрүп койгон. Ушул киши айтат, адамзат Мухаммадтай пикир жүргүзүүгө, ой пикир жүргүзө ала турган бир кишиге муктаж деген экен. Ушул пикири. Орто кылымдарда жахилдер тарабынан, дин душмандары тарабынан дин жаман көрсөтүлгөн. İnsandın akılını taң калтырып койгон киши экен бул деген. İnsandın акылын таң калтырып койгон киши экен. Масих дининин душманы эмес экен. Анткени дин душмандары ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Исага душман көрсөтүшкөн. Бул киши изилдеп чыгып Масих динин душманы эмес экен. Ал кишини адамзат куткаруучусу деп айтсак арзыйт деген экен. Эми 4-чү пункт сыйратты окуп үйрөнүүнүн 4-чү пункту Куранды үйрөнүү үчүн окуйбуз. Кээ бир аяттарды сыйра аркылуу түшүнүп жетебиз. Мисалы, бир аяттын өзүн Курандын өзү түшүндүрүп бере албайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашоосун үйрөнүү менен тафсир кылынат. Бул сүннөт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалуу Кураны Каримдин тафсири бул. Мына ошондуктан Куранды эгер туура түшүнөлү, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн ылайык түшүнөлү десек, анда биз Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалын окуп үйрөнүүбүз керек.
Бешинчи пункт, insanlardan толық insan болуысына себепші болады сира илimi. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам манхажын, методологиясын, сиратын үйренеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам илимді қандай алды, адамдарды ошол илимге қандай шақырды, өзі қандай амал қылды, қандай жашады. Мына ошол нәрсенің барысын сира илим арқылы оқи үйренеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ошол жашоосу ilahi hidayat. İlahi hidayat. Sira ilahi hidayat. Kur'an sünnetті Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жана сахабалар бізге іш жүзінде амалда амал қылып үлгі қатары қияматқа чейін мурас қатары қалтырышты. Алтынчы пункт, ошол сира илиминин оқу үйрөнүү алтынчы пункту, сиратты үйрөнүү ибадат. Зикр. Суроо сурасаңыз дагы ибадат. Аллах Таала буйруган. Аллах Таала ошол пенделерин чогулуп ошол китебини, Кур'ан-ы Керимди жана пайгамбарыны ошол илимини окуп үйрөнгөн коомду Аллах Таала мактаган. Өзүнүн периштелеринин алдында мактаган. Аллах Таала Имран сүрөсү 31 аятында мындай дейт: "Кул ин кунтум тухиббун Аллах фаттабиуни юхиббукум Аллах ва ягфир лакум зунубакум валлаху гафурур рахим." Айты Мухаммад, Аллахты сүйчү болсоңор мени ээрчигиле. Ошондо Аллах Таала силерди жакшы көрөт. Аллах Таала күнөөлөрдү кечирүүчү, ырайымдуу зат дейт. Муну билүүбүз керек. Жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчүүбүз шарт, милдет. Жетинчи пункт, мусулмандар кимдигин билип алуулар үчүн окуп үйрөнөбүз. Мусулман киши өзүнүн кимдигин билүүсү керек. Мусулманмын деген инсан ошол кимдигин билсин. Азыр жаштардын абалы сериал, кинолор ошол толуп кетти башына. Интернет ачып койсок, балдарды контролдоо кыйын болуп калат. Эгер колуна коюп жиберсек, балдарды контролдоо кыйын болуп калат. Азыр Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тарыхы тууралуу, өмүр таржымалуу тууралуу жөнөкөй бир суроолор берилсе дагы бир нукуп калабыз. Кичине дабдырап калабыз. Таппай калабыз. Антикени китеп окубай койдук. Китеп окуу адамдардын арасында азайып кетти. Азыр эми качан китеп окугансың десе, бир убактарда окуганмын дейт. Китеп окубасак, дүйнөгө жана динге болгон көз караштарыбыз өнүкпөйт, акыл өнүкпөйт. Мына ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалын окуп үйрөнсөк, бизде дүйнөгө болгон, динге болгон өзгөчө бир көз караш, илим бизде болот. Биз эми мына ошол Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өмүр таржымалын кайсы китептерден окуйбуз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өмүр таржымалын, сирасын баяндап берген, бул тууралуу китеп жазган алымдардын китептери, эмгектери өтө көп. Эми Рахикул Махтум, мына ушул китептен пайдаланабыз. Бул китептин орусчасы бар, мындан да пайдалансаңыздар болот. Өтө жакшы китеп. Андан кийинкиси Имам Тирмизинин Шамаил Мухаммадия, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзү, келбети, көрүнүшү тууралуу баяндап берген китеп. Андан кийинкиси Ибн Касир рахимахулланын Ал-Фусулу фи Сиратур Расул деген китеби бар. Мында орусчасы чыккан. Орусчаны билгендер болсо, ошол китептен пайдаланса болот. Эми бул чоң алымдардын китептери. Жана башка дагы биз ошол
башка аудио сабактардан дагы, башка китептерден дагы пайдаланабыз. Эми сираны да окуп үйрөнгөндө өтө кылдат кароо керек. Анткени кээ бир риваяттар, кээ бир хадистер ошол өтө эле зайыф. Мисалы үчүн тарых алымдары зайыф хадисти дагы өтө чебер да, көркөмдөп жазып койгонго. Анан мухаддис алымдар карап чыгып, хадис ошол хадисти билген ошол алымдар бул нерсени бизге электеп берип койгон. Ошондуктан кээ бир риваяттар бар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөндө бир нерсе туруп кетти, бир нерсе кулап кетти, бир нерсе күйүп кетти, бир нерсе учуп кетти деген ар кандай ошол зайыф риваяттар көп. Эми тарыхчылар ушундай жазганга чебер болушат. Бир зайыф хадис колдоруна түшүп калса дагы мындай аны артын алдын карабай ушундай көркөмдөп берет. Аны мухаддис алымдар алар жазган нерсе мухаддис алымдардын колуна түшүп кала турган болсо, алар электен өткөрүп коет. Бул риваят сахих, туура, бул риваят сахих эмес, туура эмес, зайыф риваят деп. Мына ушул нерсеге дагы көңүл бурабыз. Эми 8-нчи пункт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сираты ал кишинин пайгамбарлыгынын далили. Бул мужиза, бул кишиге түшкөн Кур'ан-ы Керим бул бир мужиза. 40 жашына чейин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай инсан болду? Мансапка умтулдубу? Бийликке умтулдубу? Умтулган жок. Мансапка умтулган жок. Жөнөкөй киши болгон, жөнөкөй жашаган. Ошол ал кишинин ушунчалык чынчылдыгынан Мухаммад Амин деген атка конгон. Аманаткөй. Дини башчы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мына 40 жашында пайгамбар болду. Дини башчы болду. Саясий башчы болду. Аскерлерге кол башчы болду. Эң алдыңкы киши болду. Бардык тараптан толук киши болгон. Үй бүлө башчысы, ата, мугалим, өкүм чыгаруучу, имам, ибадаткөй, ибадат кылууда ага эч бир инсан тең келе албайт. Бардык сферада биринчи болгон киши. Ошондуктан жанагы башка диндин өкүлдөрү, башка диндин атактуулары ушуларды карап туруп таң калганда. Бардык сферада толук болгон киши. Мухаммадтын мааниси муну иншалла билүүбүз керек. Ар бир ысымдын, ар бир аттын өзүнүн мааниси бар. Мухаммад деген аттын мааниси эмне? Муну көтөргөн мааниси эмне? Биз Мухаммад сөзүнүн өзөгү ушул Мухаммад сөзүн жакшы билип алайлы. Мухаммад деген сөз 3 тамгадан турат өзү. 3 тамгадан келип чыккан. Ха, мим, дал. Хамдун. Ошол хамдун деген сөздөн алынган. Мухаммад сөзүнүн мааниси эмне? Токтоосуз, тынымсыз, дайыма мактала турган, мактала бере турган киши деген. Мухаммадтын мааниси некен? Мактала бериле турган киши экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын башка ысымдары дагы бар. Мына Ахмад деген. Иса алейхиссалам айткан муну. Ахмадтын мааниси эмне? Ахмадтын мааниси Аллахка көп мактоолор айтуучу деген. Аллахты эң бир толук түрдө мактоочу зат деген. Азыркы кезде бул статистиканы да жашырышат. Көп ачык айтышпайт. Азыр дүйнөдө эң көп коюлган ысым, эң көп коюлган ат кайсы деп изилдеп карап чыгышса, Мухаммад деген ат эң көп экен. Эң көп коюлган ат Мухаммад экен. Азыркы кезде ар бир айылда бар, ар бир көчөдө бар, ар бир үйдө бар. Алхамдулилла. Жердин батышына бар, чыгышына бар, түндүгүнө бар, ортосуна бар, бар жерде Мухаммад бар. Алхамдулилла. Эми пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын атын укканда ал кишиге салават айтуу важип. Биринчи жолу уксаңыз, биринчи жолукусу важип болот. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү жолу уксаңыз, анда салават айтуу
салават саламдарды айту мустахаб болот. Аллах Таала Куранда айтат: "Инналлаха ва малаикатуху юсаллуна алан наби, я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму алейхи, я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима." Аллах Таала жана периштелер пайгамбарга салават саламдарды айтышты дейді. О Аллахка иман келтиргендер, пайгамбарга салават саламдарды айткыла дейді. Эми салават сөзүнүн мааниси эмне? Салават дегени ас-сала. Салават деген дуа дегени. Намаздын дагы ошол сөздүктөгү мааниси дуа дегени. Намаздын ичинде дуа бар. Эми намаздын ичинде дуа бар. Эми Аллах Таалада салават айтса, Аллах Таалада дуа кылабы? Аллах Тааладан болгон салават бул дуа маанисин жоготот. Мунун мааниси эмне? Адамдардан, периштелерден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават саламдар айтылынса, дуа болот экен. Эми Аллах Тааладан пайгамбарына айтылынса, ал дуа болбойт, ал салават. Не болот десе, алымдар жооп берет. Аллах Тааланын пайгамбарына салават саламдарын айтуусу өз ырайымын ал кишиге жиберүүсү дейт. Улуулоосу, периштелер алдында ал кишини мактоосу экен. Мына ушундай маанини билдирет. Айырмасы бар экен? Айырмасы бар экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Анын алдында ысмым эскерилсе, мага салават айтпаса, кор болсун" деп айтты. Имам Бухари Адабул Муфратта келтирет бул хадисти. Жана башка бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ким мага салават айтпаса, ал бахыл" деген. Бахыл дегени сараң деген. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ата тегини билип алайлы. Мухаммад ибн Абдуллах, ибн Абдул Мутталиб, ибн Хашим, ибн Абдуманнаф, ибн Кусай, ибн Килаб, ибн Мурра, ибн Кааб, ибн Луай, ибн Галиб, ибн Фихр, ибн Малик, ибн Надр, ибн Кинана, ибн Хузайма, ибн Мудрика, ибн Ильяс, ибн Мудар, ибн Низар, ибн Маат, ибн Аднан. Аднандан ошол силсила, ошол чынжыр Исмаилге барат. Исмаилден Ибрахимге барат. Анан Ибрахимден анан заиф хадистер менен Адам алейхиссаламга чейин барат. Ушул Аднанга чейинки риваяттар сахих дейт. Эң алымдар ортосунда атагы чыккан. Андан кийин Аднандан Исмаил, Аднан Исмаилдин урпагы, анын балдарынан, Исмаилдин балдарынан силсиласы ошол чынжыры Исмаилге барат. Эми Ибрахим алейхиссаламдан Адам алейхиссаламга чейинкини айтышат, иманы заиф ал. Ал заиф хадистер менен, сахих эмес хадистер менен айтылган. Ушул кыскасы туугандар, иншаллах эмки сабакта биринчи ошол бүгүнкү биринчи сабагыбыз киришүү сабагы болду. Сираны ошол окуп үйрөнүүнүн негизги максаттарын айтып өттүк. Иншаллах кейинги сабагыбызда андан ары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалын сирасын окуп үйрөнүп баштайбыз. Wallahu alam, sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.